Кутман таң барыңыздарга. Жашоомду өзгөрткөн атамдын бир окуясы менен бөлүшүп коеюн. 2003-жылы дос балдарыма кызыгып, мен деле ошо Орусияга иштемек болуп, кетмей болуп калдым. Анан атам, балам, мисчедей болбогун деп бир окуяны айтып берди. Мисче чабелекейге карап турса, чабелекей ар жерден чүпүрөктөрдү алып келип, уя салып атыптыр да. Анан биринин үстүнө бирини коюп, ушинтип уя салып атса, мисче көрүптүр дагы, мен деле кылат экенмин да деп туруп, анан бул дагы эки чүпүрөктү биринин үстүнө бирини коюп, анан жумуртка басты дейт. Анан жумурткасы түшүп калат экен. Мисче көргөн жок да дейт, ошол чабелекейдин баягы уясыны ылай менен бышыктаганын дейт. Балам деп ушул окуяны айтып берип, анан батасын берип Орусияга жиберди. Орусияда да биз ойлогондой оңой эмес экен. Колуңда өнөрүң болбогондон кийин ар кимдин көзүнө карап подсолнук болуп, майонасы дагы аз. Ошентип анан жүрүп бир металлоконструкция менен иштеген бир фирмага жумушка орноштум. Анан ал жерде жүрүп өнөр үйрөндүм. Анан ушул мисчеде болбоюн деп 4-5 жыл өнөр үйрөнүп, ошонун барыча өзүмө сиңирдим ошол өнөрдү. Анан колдон келишинче Бишкекке келдим, Бишкекке келип ошол ишимди уланттым. Алхамдулилла, ошол ишимди өнөрүмдүн артынан жакшы инсандар менен тааныштым. Жакшы тааныш арттырдым. Анан азыр ошол жумушумда, жашоомда устаз болуп, наставник болуп, туура жол көрсөтүп, өзүнүн туура кеңештерин айтып, поддержка кылган байкелерди тааныш арттырдым. Ошентип байкелер менен тааныштым. Алхамдулилла, бүгүнкү күндө ишибиз жакшы, өндүк, өстүк, Кудайга шүгүр, иштеп атабыз. Бул эми бул ошол атамдын айткан ошол бир окуясы жашоомду түп тамыры менен өзгөртүп берди да. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ушул жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Эгерде ушул маалыматыбыз сизге пайдалуу болгон болсо, лайктан басыңыздар, сын бригадирага подписка болуп коюңуздар. Всем